Көпчүлүгүбүз көп айлык алуу биздин материалдык проблемаларыбызды чечет деп ойлойбуз. Бирок чын-чынында көп айлык эмес, көп акча табуу жөнүндөгү билим ал проблемаларды чечет. Көпчүлүгүбүздөгү баленин баары бул биз баарыбыз акча үчүн иштеп, жакшы бир айлык алуу үчүн күчүбүздү, ден соолугубузду коротобуз. Ооба, башында белгилүү бир акчаны чогултуп алуу үчүн иштешибиз керек. Бирок эгер биз бай болууну кааласак, анда биз акча биз үчүн иштеп, дагы көп акча алып келе тургандай кылуубуз керек. Ал үчүн биз финансылык эки терминди жакшылап түшүнүп алышыбыз зарыл. Активдер жана пассивдер. Келиңиздер, бул терминдерди өтө жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылалы. Активдер бул сиздин кирешеңизди көбөйтүп берүүчү нерселер. Пассивдер болсо сиздин акчаңызды коротуучу нерселер. Эмне гана болбосун, алар актив дагы, пассив дагы боло алышат. Мисалы, эгерде сизде айына $200 короткон машинеңиз болсо, анда бул пассив. Бирок эгер сизде айына $200 арендага берген машинеңиз болсо, анда бул актив болуп саналат. Активдердин катарына жеке бизнес, киреше алып келип турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр, компаниялардын акциялары жана башка дагы көптөгөн киреше алып келүүчү каражаттар кирет. Ал эми пассивдердин катарына болсо, чыгаша кылуучу объектилер, телефондор, машинелер, чоң үйлөр, кредитке алынган буюмдар жана башка дагы көптөгөн чыгаша кылуучу буюмдар. Бул эки терминдин айырмасын билүү өтө маанилүү. Эмне себептен байлар дагы байый берерин, а кедейлер дагы да кедей болуп кете берерин билесизби? Анткени байлар тапкан акчаларын чогултуп активдерге коротушат, а кедейлер болсо пассивдерге. Мына ошондуктан бир канча убакыттан кийин жашоо турмуштун деңгээли өсөт же тескерисинче төмөндөйт. Мисалы, иштеп тапкан акчаны жаңы телефон же машина алууга коротуудан мурда ал акчаларды дагы кошумча акча алып келе турган бир нерсеге жумшоо керек. Мен өзүмө белгилүү брендтерден кийим, акыркы үлгүдөгү телефон, машина жана башка көптөгөн нерселерди сатып албайм. Эгерде сиз жеке бизнес ачканда банкрот болуп калам деп ойлосоңуз, анда карап көрөлү. Мунун ордуна эски телефонуңуз иштеп турса деле жаңы бир телефон алдыңыз. Же телевизоруңуз иштеп турса деле телевизор алдыңыз. Же болбосо эмгек акыңызга жаңы машина алдыңыз дейли. Анда бүт чыгашаларды жана инфляцияны эске алганда банкрот болгондон да жаман болосуз. Анын үстүнө эч кандай тажрыйба да албайсыз. Ошондой эле сизде көп акча табуу мүмкүнчүлүгү да жок болот. Мен дагы кредитке алынган буюмдар жөнүндө айткан жокмун. Эгер сиз бир буюмду кредитке ала турган болсоңуз, анда сиз өзүңүзгө ашыкча чыгашаларды пайда кыласыз да, аларга көз каранды болуп каласыз. Ооба, сырттан адамдар сизди бул бай, карачы кандай сонун машина айдайт, кандай кымбат телефон колдонот деп ойлошу мүмкүн. А чын-чынында сиздин чөнтөгүңүздө эч нерсе жок. Андай болсо сиз эч качан бай боло албайсыз. Бирок эгер сиз ошол акчаларыңызды бир бизнеске иштетсеңиз, иштер оңунан чыкпай калган учурда деле сиз өз акчаңызды гана жоготосуз. Бирок өтө баалуу тажрыйба топтойсуз. Ал сиздин кийинки ийгилигиңиздин ачкычы болуп калат. Бул тажрыйба кредитке телевизор алып, андагы сериалдарды көргөнгө караганда сизге көбүрөөк пайда алып келет. Эсиңизде болсун, тажрыйба адамды акылдуу кылат. Эгерде мен өзүм каалаган нерсени сатып ала албасам, анда бул акчаларды иштеп табуунун эмне кереги бар деген суроо пайда болот. Түшүнсөңүз, негизги нерсе коротуу эмес, негизги нерсе кирешелерди көбөйтүү, өстүрүү жана аларды туура колдоно билүү. Карап көрөлү. Мисалы, бир үй бүлөнүн кирешеси 30 000 сом. Ал эми баардык муктаждыктарын камсыздоого бир айда 15 000 сом кетет дейли. Калган 15 000 сомдун 5 000-ин өзүңүз каалаган нерсеге коротууңуз мүмкүн. Бирок андан калган 10 000 сомду сиздин кирешеңизди 40 000 же андан да көп суммага көбөйтө турган активдерге чогултсаңыз болот. Бул сумма балким $1000 болушу мүмкүн, балким миллион, а балким $300 болушу мүмкүн. Белгилүү бир убактарда киреше жана чыгашаны эсептеп туруу керек. Негизгиси канча тапканыңызды эмес, негизгиси тапканыңыздын канчасын чогулта аласыз. Мына ошондо. Кедейлик психологиясы менен жүргөн адамдар өмүр бою акча үчүн иштешет да, айлык акысынын көтөрүлүүсү алардын бардык проблемаларын чечет деп ойлошот. Ал эми буга карама каршы психологиядагы адамдар белгилүү бир суммадагы акчаны чогулткандан кийин ал акчалар өздөрүнө иштеп берүүсү үчүн айлантууга жиберет да кирешелерин өстүрөт. Эгер сизге бул видео жаккан болсо жана ушундай эмгектерди биздин каналыбыздан көрүүнү кааласаңыз, анда ийгилик каналына катталып, коңгуроону басып коюңуз. Ошондой эле биз сизге канчалык бир деңгээлде пайда алып келе алган болсок, анда бул видеону досторуңуз менен да бөлүшүп коюңуз. Рахмат.